биринчи сапаттагы китеп болуптур деп ойлоп атам. Мына бул калың китепти барактап өз ысымын сыймыктануу менен окуп жаткан Баатыр эне Сайра Бүбү Сидикова. Ал ак элечек кийип бүгүнкү майрамга өзгөчө даярдык менен келди. Теңир тоонун Баатыр энелери китебине ысымы жазылып калганына ыраазы болуп, кубанычын каталган жок. Себеби ал 3 кыз 6 эркекти тарбиялап эрезеге жеткизген. Уюштуруучулук топторго да ыраазычылык билдирем. Ушу китепти чыгарып, ушундай жерде уюштуруп, ушундай Баатыр энелерди чогултуп, элге журтка даңазалап, уул кыздардын урматына көргүлө, балдардын урматысын көргүлө деп ушинтип даңазалап аткандарына чоң рахмат. Ушу күндү көргөзгөн Кудайга да шүгүр, бардыгына рахмат. Ыраазымын. Теңир тоонун Баатыр энелери аттуу китеп 1000 нуска менен чыгып 623 бетти камтыйт. Ичинде 3000 Баатыр энелердин сүрөттөрү, өмүр баяндары жана басып өткөн жолу тууралуу маалыматтар камтылган. Китептин түзүүчүсү 29 жаштагы журналист Алия Калыбекова. Ал энелердин эмгегин чагылдырууга чоң салым кошкон. Теңир тоонун Баатыр энелери аталышындагы китеп бул Нарын облусунда жашаган жана көзү өтүп кеткен 3000ге чукул Баатыр эненин өмүр таржымалын, ысымын, басып өткөн жолдорун камтыган китеп. Бул китепти жаратуу идеясы 2018-жылы пайда болду десем болот. 2018-жылы ошол китепке деп маалыматтарды чогултуп баштадым. Анан акыркы жылдары айыл аймактардагы аялдар кеңешинин төрайымдары дагы маалымат чогултууга жардам беришти. Колго кол, бутка бут болуп аябай жакшы жардам беришти. Ошонун жыйынтыгы менен быйылкы жылы китеп жарык көрдү. Китеп баргандан кийин неберелериңиздерге, чөбөрөлөрүңүздөргө көрүнө турган тарых болот. Бул китептин баш сөзүн жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самый-Кожо жазып, анда энелердин коомго кошкон чоң салымын жана өзгөчө эрдигин баса белгилеген. Ал энелердин акылмандыгы, күчү жана сабырдуулугу улуттун бекем пайдубалы экенин айтып, ар биринин баатырлыкка татыктуу экенин терең урматтоо менен сүрөттөгөн. Алия айым мен ошол китептин кандай түзүлүш, кандай болот, баш сөзүн жазып бериңиз деди, албетте деп айттык. Эми биз мындан кийинки китептерине дагы биз колдон келишинче жардам беребиз. Колдон келишинче дагы жардамдарды берип, кийинки тепкичтерге, кийинки баскычтарга дагы ошол энелерди даңктоо боюнча, барктоо боюнча, ошол жана биз жогоруда айтып кеткендей, энелерибиздин уус чеберчилиги болсо, алардын кол эмгектерин кошо китепке киргизүү боюнча түркүн түстүү баягы пландалган нерселер бар да, ошолорго өзгөчө бир мындай башкача китептерди да чыгарышыбыз керек. Муну менен бир үй бүлө үчүн эле эмес, муну менен бүтүндөй аял заты сыймыктана тургандай китеп кылып чыгарып коюшубуз керек да. Иш-чара майрамдык салтанатта өтүп, маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган ыр күйлөр менен коштолду. Энелер иш-чаранын жогорку деңгээлде уюштурулганына ыраазычылыктарын билдирип, ак баталарын беришти. Мондай Теңир тоонун энелери деген аптан калың китеп экен, мындай сапат ушунун ичине кирип калганыма аптан сыймыктанып атам. Азыр бүгүн ушу Баатыр энелерге жыйналышына катышканыма, ар бир жанагы жетекчилердин айткан кабыл тилектерин баарын өзүмө жакшы кабыл алдым. Алияга рахмат. Бул китепке апам кириптир. Апам 44 жашында көзү өтүп кетти. Апам 17-ни төрөптүр. Апам бизди жакшы тарбиялап өстүргөн. Апам ушундай акылдуу, данышман, уус аял болчу. Мен дагы апамдай аял болгум келет. Белгилей кетсек, китепке көзү тирүү жана дүйнөдөн көзү өтүп кеткен 3000 Баатыр эне кирген. Ал эми китептин 2-чи бөлүгүндөгү чыгаруу мерчемделүүдө. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.